Биринчиден, биринчи жарым жылдыкта жетишкен негизги жетиштүүлүктөргө кыскача токтолуп кетейин. Консолидацияланган бюджеттин пландык көрсөтүктөрү 188 миллиард сом каралган болсо, анын аткарылышы 190 миллиард сомго жетти. Ошол эле учурда салыктык түшүүлөрдүн өсүшү мурдагы жылдарга салыштырмалуу орточо өсүү темпи менен 157% деңгээлинде сакталып жаткандыгын белгилей кетүү керек. Бул ресурстар үчүн негизги көрсөтүчтөр болуп саналат. Чыгымдар боюнча айта кетсем, маанилүү мамлекеттик долбоорлор жана министрликтердин, ведомстволордун негизги чыгымдары өз убагында толугу менен каржыланган. Негизинен каржы реалдуу секторго, өлкөнүн коргонуу, жөнөмдүүлүгүн күчөтүүгө, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздуктарды камсыз кылууга жана ишкердикти, бизнести колдоого багытталган. Дагы бир айта кетчү негизги көрсөтүчтөрдүн бири бул социалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу. 1 апрелден баштап толук ишке ашырылып, бүгүнкү күндө 100% каржыланууда. Бул слайдта көрүнүп тургандай, консолидацияланган бюджеттин ресурстары 400 миллиард сомго жетүү планы сценарий боюнча мезгилдерге бөлүнгөн. Биринчи жарым жылдыкка 188,4 миллиард сом пландалган болсо, анын аткарылышы 190 миллиард сомго жеткен. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүш 53,4 миллиард сомду түздү. Айта кетчү нерсе, кирешелердин эң негизги үлүшүнүн салыктык кирешелер түзөт. Мамлекеттик бажы кызматынын кирешелеринин өлчөмү 31,7 миллиард сом, салык кызматынын өлчөмү 72,8 миллиард сом, баардыгы болуп салык кирешелеринин өлчөмү 104,5 миллиард сомду түздү. Бул көрсөтүчтөргө ылайык жалпы салык кирешенин өсүү темпи 157% түздү. Мындай көрүнүш тарыхый мезгилде болуп көргөн эмес эле. Албетте, мунун баары бүгүнкү күндө чыгаша милдеттемелерин ишке ашырууга мүмкүндүк жаратты. Слайдда көрсөтүлгөндөй, биз бекиткен алгачкы сценарийди аткарууга олуттуу мүмкүнчүлүк жаралып, азыркы убакта ашыгы менен аткарылганын көрүп турабыз.